Hurmatlı jurnalistler, biz bugün Tacik Respublikası'nın Ulusal Қауіпсіздік Мамлекеттік комитет төрағасы, мемлекеттік делимитация демаркация комиссиясының төрағасы Кетимов Саймон Сатаровичпен чогуу протокол кол койдук. Ал протоколдун негизги мааниси бүгүнкү Кыргызстан жана Тажикстан менен болуп аткан конфликтти токтотуу, мындан ары конфликттин кесепеттерин жоюу жана мындан ары конфликтке жол бербөө максатында кол коюлган протокол болду. Ал протоколдун негизинде жергиликтүү бийлик органдары күч түзүмдөрүнө жергиликтүү бийлик органдарына биринчи тапшырма коюлду жана ошолор аткарылды. Аны биз өзүбүз көзөмөлгө алып турабыз. Эң негизги маселе үч чоң ошо конфликтке ар дайым алып келген үч чоң негизги постторду алып салдык. Бул биринчиден Тажикстан тараптан Бидок погран заставасы, Кыргызстан тараптан Тамдык погран заставасы толук бойдон алынып, консервация болуп, ал жерде аскер кызматкерлери дагы жана жөнөкөй адамдар дагы болбой турган болду. Экинчи, Кыргыз тараптан Булак башы, Тажик тараптан көп погран посттору, алар дагы толук ушундай алына турган болду. Үчүнчүдөн, Тажик тараптан Кайратчыкум, Кыргыз тараптан Каттатуз посттору толук бойдон алынып, ошол жерлерде жана башында айткандай бир дагы аскер кызматкери жана жөнөкөй жарандар болбой турган, ал жерге эч ким чыкпай турган. Андан сырткары Кыргыз тараптан Дача посту, Тажик тараптан Шаршене пост алына турган болду. Ошентип 4 пост Кыргыз тараптан, 4 пост Тажик тараптан алынып, мурдагы болуп аткан конфликттин булактарын жокко чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындан сырткары экинчи пунктуна биз дагы чечим кабыл алдык. Мамлекеттик делимитация демаркация комиссияларынын ишин тездетүү, ошолорго импульс берип, тез аранын ичинде комиссиялар чогулуп, биригип, чегара маселесин чечүү боюнча дагы сүйлөшүп алдык. Буюрса ушул маселелердин баарын чечебиз деген айдабыз. Биз Кыргыз тарап протоколдо жазылган бардык пункттарга так жана өз убагында аткарат деп ишенип айтып кете аламын. Жана Тажик тараптан дагы ушул маселени биз талап кылабыз. Биздин элибизге да кайрылып айтып кетет элем. Баткен районунда, Лелек районунда жашаган элдерди ар ким өз мүмкүнчүлүгүнө жараша үйлөрүнө кайта берсе болот. Эгерде кимдин мүмкүнчүлүгү жок болсо, же болбосо үйүнө кайтууга мүмкүнчүлүгү болсо, жергиликтүү бийлик органдары, өзгөчө кырдаалар министрлигине чогуу транспорт уюштуруп беребиз. Көчөгө чыгып, ал жерден транспорт издеп кыйналбаңыздар. Анын баардыгын биз өзү уюштуруп беребиз жана бүгүндөн баштап Кудай буйрса мамлекетибизде чек арабызда тынчтык болот деп айтабыз.